Көкөн Дүкенич, айыл чарбасы, анын ичинде жанагы илгери союз малына кампа буудайлар дегендей. Азыр анын бар эч нерсе жок, же мен айылга барбаган үчүн билбей атамбы. Чындыгында андай нерсе жок болуп калды да. Эми өсүмдүк бул бир чоң бир көйгөй да, бул чоң проблема. Эмне үчүн дегенде баягы тамеки, будай, көп нерселерди бул эми сактаса болот да. Кампаңа алып барып сактасаң. Бирок сабиз, капустага окшогон алма, ошондойлорду эгерде бир баягыдай холодильник кампалар болбосо сакташ өтө кыйын. Анан ошол үчүн бүгүнкү күндө Кыргызстанда өтө чоң проблемалар бар. Ошол баягы алдында айтып кетпедик беле? Тамеки проблемасы. Мынакей бул 400 000 адам иштеген жай. Талкалады. Ал жөнүндө биз кеңири расследование үчүн айттык. Бирок проблема бүгүн калып калды да. Мейли эртең бирөөнү соттойлук эметели, бирок дыйкандарыбыз эмне кылат? Ошол үчүн мен оюмча качан тамеки отраслы көтөрүлөт. Ба. Элден сатылып атылган ба. Эң негизгиси ошол. Тамекинин чыныгы баасы 150-ден 200 сомго чейин болуш керек. Качан 150-ден 200 сомго чейин 1 кило тамеки сатып алсак жалбырагын, ошондо элдин жашоосу оңолот. Бүгүнкү шартта ашып кетсе 80-90 сом болот. Ал жетишсиздик болбойт анча. Ал эмне кылыш керек бүгүн? Сигарет чыгаруучу фабрика салыныш керек. Бул бир. Экинчиси, ал фабрика элдики болуш керек. Союз малындагыдай элдики. Эгерде ал биздин бир атка минер, балабызга салат десек, ал өз кызыкчылыгына иштейт. Ал жеке менчик, ал өзүнүкү болот. Менчик болот. Ал баары бир эле баягы бир жолго чөт. 50 сомдон алсам алып сатып атышпайбы деп, эл айласыз ушундай баага сатышат. Анан кийин естественно жанагынтип Россияга кетишет. Ошондуктан сигаретный фабрика элдики болуш керек. Бүгүнкү күндө бир 7 миллиардтан ашык чыгарган фабриканы салышыбыз керек. Ал фабрикага дың тегерегине кооперативдер түзүлүшү керек. Оборотный средствага акча алынышы керек. Орто эсеп менен мындай фабрика эгерде жакшы оборудование болсо, 25 миллион доллардың тегерегиндеги акча. Баягы Рейнсма Кыргызстанга окшоп 50 миллион, 60 миллион бул жомок. 25 миллиондун тегерегинде жакшынакай современный оборудование алса болот. Ошону сигарет чыгарганды үйрөнүшүбүз керек. Технологдорду. Ошол үчүн чет мамлекеттен технологдорду, ошонун генеральный директорлорун жок дегенде 3-5 жылга контракт түзүп алып келишибиз керек. Ооба, алардын айлыктары көп болот. Бирок айлабыз жок. Бизде сигарет чыгара турган адамдарыбыз жок. Технологияларды билбейбиз. Рейнсма Кыргызстан жөн эле сигареттерди алып келип упаковать этип контрабанда кылган. Үйрөнүшүбүз керек. Ооба, жанагындай миллиарддеген гранттар келип атат. Ошол эмки гранттарга өзүбүздүн жаш жигит кыздарыбызды ошол технологияларды үйрөнгөнгө технолог кылып Европага жөнөтүшүбүз керек. Биздин баягы ошол маалда биздин служба национальной безопасностьбыз да иштеш керек. Технологияларды таап келиш керек. Ошол внешний разведка ошолор менен иштеш керек. Кандай технология менен сигарет чыгарат, кантип чыгарат, кайсы технологдорду вербовать этип биз жумушка алышыбыз керек деген информацияны алып келишибиз керек да. Бул тармак иштеп кетет. Бурчакты карагыла. Мына Таласта эң жакшы бурчак чыгат. Европадан карагыла, баягы бир таластык бир кыз ошо Европадан супермаркеттен көргөзүп атат. Ошондо
300 граммы 3 евро, 3,5 евро, 2,5 евро деп беріп атат да, бұл примерно 1 кило буурчагыбыз 1000 сомдун тегерегинде экен. 700 менен 1000 сом. Бұл эмне деп коет? Бұл 1200% кошулат экен. Алып аткан бурчакка. Ошо Европага жеткенче 1200%. 1200%дын ичинде болгону мынандай эле кичинекей пайызы ошол бурчактын баасы. Бул туура эмес. Мына мен баягы супермаркетке кирдим. Бир кичинекей 74 сом турат экен бурчак бир банка. Ошо санасам, ичиндеги бурчакты санасам, 1 килосы 700 сом болуп чыгып атат. Ошол бурчакты бизде бир 40 сомго алат экен азыр. Мынакей бир 700% дагы кошулуп атат. Ушул Таластан Бишкекке келгенче эле ушул. Ортомчулар дагы деле. Ортомчу. Бул айыл чарбаны талкалаган ортомчулар. Президент эмес, өкмөт эмес, ортомчу. 1000 деген ортомчу талкалап атат. Эми бурчакта эгерде бир мал чарбада, сүттө бир майда ортомчулар болсо, бурчакта олигарх ортомчулар. Ошол эле таластыктар, олигархтар башкаларды киргизбейт, баасын көтөртүрбөйт, ушулар эле отурат да. Монополия кылат да, анан шайлоодо ошо таластыктарга кайра эле акча төлөп эле кайра келгиси келет. Булардын да бир жолу бар. Ошол бир жагынан бурчак тиги айдоодон келип бурчак кирсе, экинчи жагынан банка менен даяр бурчак чыгыш керек. Bir жерден кургатуу упаковка, кагаз упаковкага чалып, бирөөсү банкага салынабы, бурчак чыгыш керек. Таза. Көк кезегиндеги бурчакты сатканды үйрөнүшүбүз керек, стручковый деп. Ошондо гана эгерде ушул дыйкан өстүрүп, ошону переработка кылып, анан сатса, ошондо жанагы ортомчулар алган 1000% эмес, жок дегенде 300% болсо, ошондо бурчактын баасы 200 сомго чыгышы мүмкүн. 150 сом, 200 сомдун тегерегиндеги баа. Бул эң сонун баа. Өтө кымбат эмес. Бүгүн жанагы ортомчулар, ой, ал 100 сом деген аябай кымбат баа деген алдап атат. Ошол үчүн ошол бурчак өстүргөн дыйкандар ал жерде андай заводко бир эле бурчак эмес. Башка жүгөрү болобу, дагы башка культураларды да переработка кылып туруп сата тургандай болуш керек да. Бул кызылча жагын алайлык. Мына чүйдө, Өскөлдө кызылчаны жылда бир проблема. Жазында контракт түзөт, күзүндө бааларын жакшы эле берет. Күзгө келгенде эле болду, баасын чүрүп эле элди алдайт. Ошол үчүн элге сак заводдордо түзүш керек. Эң чоң көйгөй бул жанагы сактагычтар. Бүгүн баягы илгерки кампаларды логистический центр деп коет. Анын баары ар бир районда бар эле илгери. Загот контора деп койчубуз. Бүгүн ошол логистический центр деп коет. Ошол логистический центр кайра эле бир олигарх барып салган логистический центр жарабайт. Ал кайра эле сени түшүм берип атканда арзан алып алат да, баасы 2 эсе 3 эсе чыккандан кийин сатып атпайбы, сактап алып. Эмне үчүн? Ошондуктен жөнөкөй дыйканга жарашпайт. Ошентип алмасын, картошкасын, капустасын сактап, сабизин баасы чыкканда жаңы жылда болобу, жаңы жылдан кийин анан сатса болбойт. Ошол эле Россияга алып барып жарашат. Ошол үчүн логистический центрлер болуш керек. Логистический центрлер элдики болуш керек. Ар бир районго логистический центр курушубуз керек. Ошол райондун тургундарына, жөнөкөй адамдарга болуш керек. Анын кайра эле биздин аткаминерлер сатып алыш үчүн ар бир адамдан 1%дан ашыкча болбош керек. Болду. Сактаганды үйрөнүшүбүз керек. Собсонун кылып алып туруп, анан кийин биздин таможенный союздун мына рыногу бар, ошол жерге чыгарып сатышыбыз керек. Эң чоң дагы бир эме бар, бул күнөсканалар. Бүгүнкүдөй кичинекей салганга болбойт. Ошол үчүн жанагы курулуш компания, корпорация деп атпайбызбы? Ошол жерде күнөскана чыгара турган да цех болот. Ошол цех күнөсканаларды 100 гектар күнөсканаларды салышыбыз керек. Түштүктө, мына Баткен, Жалал Абад, Ош областарында кышкысын ашып кетсе, эң суук болгондо бир
1 ай ашып кетсе от жагыш керек. Ашып кетсе 1 ай. Демек аябай пайдалуу. Кышы жайы ошол эле помидор, клубниканы мына азыр сонун биздин жигиттер сонун клубника өстүрүп атат. Бадыраң, помидор не деген окат тиги өсүмдүктү өстүрсө болот. Ошонун баары мына таможенный союз бар, Россия бар. Четиги Европадан алып келишет, Латинский Америкадан алып келишет, Кытайдан алып келет. Ошонун баарын рынок бош биз үчүн. Ошол рынокко ошонун баарын алып башыбыз керек. Кайра эле бүгүн эмне болуп атат? Кредит берилип атат. Болбойт кредит алган. Кредиткананы ушул корпорация алыш керек. Элдер кредит дегенди билбеш керек да. Ошол жерге келип эле жерлери менен чогулуш керек. Ошо күнөсканалардын арасына кооперативдер түзүлүш керек да. Ошо кооперативдерге дыйкандар чогулуп, анан чогуу окат кылыш керек. Бирөөлөр кооператив түзүп алат. Бирөөлөр жөн эле ошо кооперативге бир 15-20 миң, 30 миң сомго айлыкка иштей алат. Бирөө трактор айдайт, бирөө ушуну чогултат, бирөө ошол иштейт. Баары эле фермер боло албайт. Ошондуктан мынакей акча мындан мурунку передачаларда айтып кетип атам да. Мынакей 40 миллиард сом бөлүндү. Көргөн жокпуз го. Ал 40 миллиардты. Эми не болуп атат азыр ошол 40 миллиард? 5 жылдын ичинде, 5-6 жылдын ичинде 40 миллиард сом кредит берилиптир. Бир 7-8%ке. 7-8%га. Андан кийин бир 120 миллион доллар бул орошенияга деп берди. Мына сезилген жок. Биздин бул айыл чарбага биринчи проектибизге болгону 500 миллион доллар кетиш керек. Ошол 500 миллион доллар бүгүн ушул заводко керек болуп атат. Заводдорду курганга, ушу күнөсканаларды курганга, башка заводдорду курганга бир ошолор бир 40-30 заводко жете турган акча эле. Андан мурун айтып кетпедим беле, кийин ошонун расшифровкасын кылам. Эми экөөбүздү бирөө күнөөлөбөс үчүн биз мындай бир ой жүгүртөйлүк да, жана 40 миллион долларга. Кайда кетип атат бул? Эмне үчүн бүгүн банктарыбыз көп? Эмне үчүн жанагындай кичинекей баягы акча бере турган мекемелер аябай көбөйүп кетти. Микрокредитный компания дегендердин баарын анан кийин 800 миңге жакын адам ошолордон кредит алыптыр. 32%. Анан эгерде ушул 40 миллиард айтып атпайбызбы? Айыл чарбада сезилген жок ал акчачы. Эгерде ушул 7-8%ке ошол 40 миллиард келип, анан кийин бир какой-то бир фермерлер, жасалма фермерлер аркылуу кайра ошол микрокредитный компанияларга бир 20 миллиард акча келди деп коелук кайрачы. 20 миллиард сом. 7%тен алынган. Анан кийин жанагы 800-700 миң адамга 32%дан кайра берилсе. 20 миң алат бирөө, 30 миң алат, бирөө уй алат элем дейт, кызымды турмушка берип атам дейт. Ар кандай бирөө тиги балдарымды окууга даярдайм деп, китеп алам деп, ар кандай ситуация болот. Карагылачы. 10 миллиардтан бул 20 миллиардтан бул 6,5 миллиард пайда көрүлөт. 6,5 миллиард. Бул жанагы 1000 сомго сатып алган депутат барат да, мыйзам кабыл алып атканда мынтетти. Өкмөт, натпан. Биз эл шайлады эле бизге. Элге берейлик кредитти. Кана 7%ке дегенде күрөп сүйлөйт трибунага чыгып. 7%га бергиле элге депчи. Эл ишенет. Анан кийин баары отурат да, кимдер алып атты болду экен, мага жетпейт деп таң каласыз да, 40 миллиард баарына жетмек. Кимге берип атат дейт, айылдан эч ким албайт, таң калат да. Бул алат да кайра келет жанагы. Анан кийин ал жанагы 1000 сомго добушун алган барат да, анан айга түгүн кызымды турмушка айырып аттым эле, телевизор алат элем, холодильник алат элем деп мен барам да, баягы микрокредитный компаниядан 40 миң сом алып туруп, анан 48 миң сомду кайра алып барып берем. Ал да билбейт канча процент экенчи. Келет да анан кийин алат. Паспортун алып келет да алат жанагы акчаны.
Анан кийин ошентип 6,5 миллиард бар чогултуп берет. Алгандары бардыгы 1 миллиардка жетпеген, жана 1000 сомдон алганы кайра өздөрүн кустуртат. 1 жылдың ичинде кайра 6,5 миллиард кылып, ар бир литр сүттө отурушат, ар бир айлыкта, ар бир килограмм этте. Берилген кредитте отурушат. Ошол кредит аркылуу сенин кайра тартып алат акчаңды. Кайра ошо кредит. Бул жанагы жеп аткандын коррупциянын, системный коррупциянын бир эле булагы. Бир эле булагы. Элге түшүндүрүп кетсеңиз, 7% менен ошол эле депутат банкир алат. 7% Банкир эмес, менен ошол эми депутат алсын, алгандан кийин микрокредитный компания түзөт. Депутат биринчи айтат. Мыйзам чыгарат, токтом чыгарат. Баары депутаттар чогулуп туруп, токтом чыгарат да өкмөткө берет, Нацбанкка берет, айтат, бергиле ушундай депчи. Анан алар айла жок ошол 40 миллиардты берген. Бергенде, анан булар чуркап барат да ошо 7%ке алышат. Өздөрү эле. Уй сатып алам, бука сатып алам, анан кой сатып алам, анан да бирдеме салам, күнөс кана салам деп бар. Кайра эле өздөрү 7% кредит алып алышат. алат банкка. Коос кылып жазат да банктан, анан банктар карагандан кийин текшерип берет анычы. Анан алар 10 миллион, 20 миллиондан алып алышат да анан берки микрокредитный компанияларга келип салып коет. Анан ошол жанагыл 7% деген адамдарга кайра 32%тен берип атпайбы? Анан кийин булар жанагыл 20 миллиардты майдалап туруп 10 миңден бирөөгө берет, бирөө 20 миңден, бирөө 30 миңден, бирөө 100 миңге чейин бере берет да. Болду. Бирөөлөр ошентип берет, бирөөлөр болсо ломбард аркылуу берет, бирөөлөр болсо телевизор сатып берет, бирөө компьютер сатып берет, бирөөлөр сотка ошентип бар Кыргызстанга тарап кетет да. Анан бардыгы ошол 7% кийин 32%тен алат да. Анын жалпы саны, элден чогулткан саны 6,5 миллиард сом болот атпайбы? Мынакей. 6,5 миллиард. Көргөн пайдасы. Пайдасы. Жөн эле туруп эле эчтеке кылбай, анан кийин биз айтабыз, эмнеге өндүрүш жок деп. Бар эле банк болуп калган. Анан кийин кимде күнөө? Ошол депутаттабы? Банктабы? Ал ачыгын эле айтып атпайбы ал депутат? Мен эч программам жок. Иштебейм, мен сени сатып алам. Мына акча. Соодалашып атпайбы? Ачык эле айтып атат. Мен ордумду сатып алып атам. Мына партияга келгенде да айтып атат. Мен 300 миң, 500 миң долларга сатып алдым. Эмне ишиң бар мен анан? Иштеймби, иштебейм, болду. Мен ордуна кнопкага басып тур, мен убактым болбойт андан кийин. Келбейм. Мен эс алышым керек. Кыйналып калдым 1 айдын ичинде. Мен барып туруп эс алып келишим керек деп ачыгын эле айтып атат. Алдаган жок да. Или 500 трактор алып берем, 500 завод салып берем деп бүгүн шылдың кылып атышат. Эмне силерге элге сатып берем деп айтты беле. 500 трактор өзүм алып келем деди да ал. Кызык го. Жанагы жеген акчама 500 трактор, 500 завод алып келип салам деп атат. Кыргызстанга салам дегенде, может салып койгондур башка жака. Ошондуктан проблема аябай көп. Мунун баарын эмне кылышсак? Ортомчулардан кутулушубуз керек. Революцияны өзүбүздүн ички дүйнөдөн жасашыбыз керек. Түшүнүшүбүз керек. Шайлоодон башташыбыз керек. Балянын баары ошол жерде. Жана урнага келгенде ошол жерде. Мына о программанын баарын эл үчүн жасап атабыз. Бир эле жолу бар. Мойнубузга алышыбыз керек. 91-жылы биз жашап аткан коммунизмди унчукпай үйдө туруп берип салганбыз. Талкалап салганбыз. Өзүбүз кайра кайрылып келишибиз керек. Ошолдогу баалуулуктарды алышыбыз керек. Тарттырып жүрген байлыкты кайра Тарттырып жергенбиз, сатып жергенбиз. Ачыгын эле айтыш керек. Сатып жергенбиз. Мойнубузга алыш керек. Ошондогу ишенип ак үйдүн жанында жүргөн адамдар бүгүн 30 жыл күтүп пенсияга чыкты. Болбогон пенсияга чыкты. Ошондуктан бирөөнү күнөөлөп отурбайлык. Сындаш эң оңой. Сен жамансың, сен келесосуң, сен жегичсиң деп сындабайлык. Иштейлик. Биригейлик. Партиянын тегерегине бириккиле деген жокпуз. Партия сунуш кылган идеянын тегерегинде. Партиянын идея
социалдык теңдик. Ленин айткандай, социальный равенство болбосо биздин обществодан сала албайбыз. Кыргыз өзү ушундайбыз. Урууруга бөлүнгөнбүз. Ашар жолу менен баардык нерсени жасаганбыз. Илгертен бери келатканбыз. Кул болгон эмес эч качан кыргыз эли. Эч качан кул болгон эмес. Ошондуктан эмне үчүн ушундай болуп атат? Кайра биригишибиз керек. Сында эле жүрүп, сен жамансың, президенттен баштап кошунага чейин жамандайбыз. Проблеманы өзүбүздөн издейлик. Ошондуктан буурчагыбыз 200 сомдон болуш үчүн, тамекибиз 200 сом болуш үчүн, пактабыз 100 сом болуш үчүн, алмаларыбыз 100 сомдон болуш үчүн, өрүгүбүз 100 сомдон сатыш үчүн өзүбүз курушубуз керек. Биз жолду көргөзөбүз. Эл ээрчисин. Башка айла жок. Дагы бир ай бар шайлоого. Мен айтып кетем, бир айдан кийин башка партиялар мынамда бир эле барак алып келип берет. Бир эле барак. Бизге окшоп гезит таратпайт. Суранарыбыз, окуп койгулачы, окуп койгула. Кичине эле болсо да окуп койсоңор. Ооба. Жанагы миллиардтан тапкан олигархтар оңой менен бербейт өзүнүн тамагын. Жеп ичип аткан жерин бербейт. Ал үчүн күрөшүш керек. Ал үчүн үйдө отуруп алып, ай башка бирөө, ма афгандар бар, биздин проблеманы чечип берет деген туура эмес ой. Кошо күрөшүш керек. Мына таш менен барып ыргытып, эки президенттерди айдадык. Өзгөрүлдүбү? Өзгөрүлгөн жок. Демек проблема аларда эмес. Проблема өзүбүздө. Элде. Каалаш керек ушуну. Сөз жок, тарада калыш керекпи? 800 000 тентип жүргөн элибизди алып келишибиз керек, жаштарыбызды Кыргызстанга. Иштешибиз керек. Жолу бар. Башка жол жок. 30 жылдан бери мамлекет кыла албай койду. Мейли, сен бүгүн жардам эле бер, шарт эле түзүп берип кой. Башка мамлекеттен сенен эчтеке керек жок. Экинчиси, ишенген олигархтар эчтеке кылган жок да, кыла алган жок. Эмне үчүн? Акчалары жок. Гезитте жазылган 200 миллион, 500 миллион бул миф. Миф. Андай акчалары жок эч кимдин. Карагылачы, бир чоң завод салдыбы? Салган жок. И салынбайт. Дагы 30 жылдан кийин салынбайт. Ким салат? Эл. Эмне үчүн эл салат? 165 миллиард бюджетибиз. Ошонун 70 миллиону пенсия айлык болсо, 90 миллиард бул акча. Ошо 90 миллиардты Максаттуу жумшаш керек. Пайдалуу. Эгерде бүгүнкү бир инвалидный колясканы 6000 сом турган колясканы сен 35 000ге сатып келип атсаң, бул түшүнбөйм. Түшүнүш кыйын. 18 000 сомдук скорый помощьты сен 60 000ге сатып келип атсаң, мына акча, мына каякта акча. Ошол акчаны колдонуш керек. Ал элдин акчасы. Демек, эл өзүнө завод кура алат. Ал үчүн ким керек? Чыныгы элдик депутат керек. Элдик. Жөнөкөй эмес. Парламент бул бизнес клуб эмес. Парламент элдин көйгөйүн чече турган. Эл үчүн. Карабайсыңар мыйзамды. Эмне? Программаларын карагыла. Налогтон бошоткула, текшербегиле, налог таз төлөткүлө. Бизнесменден башка эл бар да. Эл бар. Эл жашаш керек. Ошол үчүн элдики болмойын. Жергиликтүү элдики болмойын. Ошол эле пансионатты алабызбы? Эмнени албасак? Өнүкпөйт. Эл андан пайда көрбөйт. Эл пайда көрүш үчүн өзүнүкү болуш керек ошол завод. Ошондо эл байыйт. Элдин эсебинен байыганды токтотушубуз керек азыр. Эл менен кошо байыш керек. Баары эл менен кошо байыш керек. Мамлекетте, олигархта элдин эсебинен байыганда мына эмне болду элибиз? Эртең эл көтөрүлүп кетиши мүмкүн. Өрттөйт, баарыңарды өрттөйт. Ошол үчүн бүгүн, эртең кеч болуп калат. Бүгүн башташ керек. Бүгүн акыркы күн. Биз акыркы станция келдик. Андан ары тупик. Баарыбыз мойнубузга алышыбыз керек. Баарыбыз.
Ошондуктан мен сунушум баарыбыз эл менен кошо байышыбыз керек. Ошондо Кыргызстан оңолот, Кыргызстан байыйт. Эл байыбаса Кыргызстан байыбайт. Эртеңки күнү если экономикабыз көтөрүлбөсөк, Кыргызстаныбыз бир эки үчкө бөлүнүп кетет, көрөсүңөр. Ошондуктан айлабыз жок. Элге шарт түзүп беришибиз керек, эл заводдорду куруш керек, чоң корпорация болуш керек. Корпорацияны ушул жакшынакай өзүбүздүн продукцияларыбызды чыгарышыбыз керек. Сапаттуу, көлөмү көп, анан сатып чыгарганды, ошо заводдон чыгарганды, сапаттуу продукция чыгарганды, сатканды үйрөнүшүбүз керек. Эл өстүрүлө жатат. Биздин өрүк рак оорудан, Баткендин өрү рак оорусунан жардам берет. Биз аны эмне кылып атабыз? Жөн эле бир сатып атабыз. Ал реклама болуш керек. Ошол үчүн ар бир областта заводдор, фабрикалар курулуш керек, элдики болуш керек. Болду. Бул эң негизгиси. Канча күндөн бери сизден алып аткан интервьюлардын бардыгында сиз эл деген сөздү көбүрөөк айттыңыз. Демек, чындыгында программа элге жакын түзүлгөн, эл үчүн түзүлгөн. Ошол элге болгон жакындыгыңар эртерээк ишке ашсын. Ал үчүн эл сиздерди колдош керек, эл сиздерге добуш бериш керек. Кийинки программанын темасын мен баягы эле сиздин депутат кезиңиздеги депутаттык иликтөөлөрүңүзгө бургум келет. Анткени деген ошол чуулгандуу иштердин аягына чыгышыңыз керек. Аны мен дагы каалап турам. Кийинки тема жанагы өлүк сатуу боюнча.